Саламатсыңарбы? Азыр кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Көркөм өнөр сабагы. Силердин көркөм өнөргө керектүү куралдарыңар болсо, жаңы темага көңүл бурабыз. Тема: эмгек майрамы. Мурда айтылгандай эле бизди курчаган чөйрө биз үчүн, адамдар үчүн чоң мааниге ээ. Себеби кооз жакшы маанай тартуулагандай, уюштурулган чөйрө бизди курчап турса, жашообуз жайлуу жана ыңгайлуу болот эмеспи? Ал эми биздин маанайыбыз жакшы болсо, иштеген да, окуган да, чыгармачылык менен алектенген да жагымдуу болот. Курчап турган чөйрөгө бактар, гүлдөр абдан көрк берет эмеспи? Андан сырткары чоң пайда алып келишет. Ар бир адам тынымсыз эмгектенүүнүн үстүндө болушубуз керек. Бизге ушул жыргал жашоону, шаарыбыздын, айылыбыздын көрктүү экенине улуу муундардын салымы чоң экен. Сүрөттө көрүп турганыңардай, агаларыбыз бардыгы өздөрүнүн күчүн аябастан элине жерине тынымсыз эмгектенип келишет. Ошондуктан шаарыбыз кооз, жерлерибиз көп. Биз дагы ошол ага эжелерибиздин жолун улай мамлекетибиз үчүн эмгектенели. Биз дагы эмгек майрамын уюштуруп, класстагылар бардыгыбыз ата-энелерибиз менен бирге мектептин айланасын жашылдандырып, бак жана күл отургузуп, аллеяларды тазалап, бактар өскөндө айлана абдан кооз болот жана силерге өзүңөр отургузган бактардын, гүлдөрдүн арасында аллеяда жүрүү абдан жагымдуу болот эмеспи? Ошондуктан биз дагы мектебибизге өзүбүздүн салымыбызды кошсок болот эмеспи? Тапшырма: бак жана гүл отургузуу. Өз фантазияңар менен элестетип сүрөт тартасыңар.